Эки дос, кимиси президент болот. Кимиси президент болсо да татыктуу. Экөөсү бирин-бири толуктап турат. Масалиевке окшогон баарын эле Атамбаев, Жээнбеков көрө бергендердин аналитикасына алдыра бербей бир билек болушат деп ойлойм. Эгер эки бөлөк жолдо кетишсе эле көп жактарынан алдырып коюшат. Биримдикте кимиси президент болсо да бирге болушу керек. Майрамбек Токоров өзүнүн Facebook баракчасына жазган. Үйлүү болсом деген жарандарга мамлекет турак жай куруп жатат. Бул тууралуу министрлер кабинетинин мурдагы төрагасы Акылбек Жапаров 5 жыл жаңы доордун башаты даректүү тасмасында билдирди. Анда ал мамлекеттик ипотекалык компаниянын курулуштарына токтолуп, 4% менен батирлер берилип жатканын айтты. Президент Садыр Жапаров чет мамлекетте жүргөндө дагы бир топ кишилер менен сүйлөшкөн экен. Биз дагы сураштырсак, мигранттар Кыргызстанда үйүм болсо кайра өлкөгө кетмекмин дешкен. Анан Кыргызстандагы жаштардын көпчүлүгү айтты: биз эч жакка кетпейт элек, эгерде үй ала турганга шарт болсо деп. Азыр ошондуктан 4% менен ипотекалык үйлөр жеке эле Бишкек, Ош шаарларында эмес, өлкө боюнча райондордун борборлорунда курулуп жатат. Анткени айылда да жаштарыбыз жакшы шарт менен жашашы керек. Элибиздин саны 10-20 миллионго чейин көбөйүшү керек. Алардын жашоо турмушунун сапаты көтөрүлүшү кажет. Ошондуктан мына бүгүнкү күнү 60 миңден ашык батир курулуп, жарандар четинен үйлүү болуп жатат. Мына ушундай чоң иштердин баары башталган. Эч ким ишенген эмес. Баланын кыйынчылыгын кантип өстүргөнүн ата-энеси эле билет дегендей, бюджеттин кантип көтөрүлгөнүн президент, премьер-министр, өкмөт мүчөлөрү эле билет. Кандай азап чегип жатканын ал эми эл болсо муну өзүнүн турмушу аркылуу гана баа бере алат деп белгилеген ал. Айдоочулук күбөлүк байлар үчүн гана болуп калабы? Акыркы убакта унаа мектептерде окуу мөөнөтүн 10 айга чейин узартуу демилгеси коомдо чоң талкуу жаратууда. Бул чечимдин карапайым элдин жашоосуна тийгизүүчү терс кесепеттерин эсептеп көрдүңүздөрбү? Айыл жергесинде жашаган жарандын унаа мектепке барып келүүсү, тамак ашы жана жол киреси айына орто эсеп менен 7700 сомду түзөт. Эгер окуу 10 айга созулса, окуу акысы менен кошо жалпы чыгым 96 000 сомго жетет. Бул карапайым үй бүлөнүн 1 жылдык кирешеси. Мындай шартта айдоочулук күбөлүк алуу байлардын гана артыкчылыгына айланып калат. Мөөнөттү узартуу көйгөйдү чечеби? Бийлик окууну узартуунун себебин жол кырсыктарынын көптүгү менен түшүндүрүүдө. Бирок жол кырсыктарынын көбү окуу мөөнөтүнүн аздыгынан эмес, мас абалында рулга отургандардан же такыр эле күбөлүгү жоктордон болууда. Бул маселени карапайым элдин чөнтөгүнө сокку урбай эле чечсе болот. Мөөнөттү созбой эле окутуунун сапатын көтөрүп, экзамен алуу системасын коррупциядан арылтуу зарыл. Катаал жаза, мас абалында унаа башкаргандарды жана күбөлүгү жок айдагандарды 5 жылдан 8 жылга чейин эркинен ажыратуу керек. Айып пул менен акчасы жок кедейди гана тыя аласыңар. Байлар үчүн 15-20 миң сом бул бир байпагынын эле баасы. Ошондуктан акчалууларга айып пул эмес, темир тор артында жаза өтөө гана сабак болот. Мыйзам баарына бирдей иштеши шарт. Эл ичинде нааразычылык күчөп, бийлик элди ойлобой калды деген пикирлер көбөйүүдө. Чечим чыгараардан мурун реалдуу жашоосун эске алууну суранабыз деп жазган Эрбол Сатылганов өзүнүн Facebook баракчасына. Өмүрбек Текебаев: үйлөнгөнүбүздөн бир нече жыл өткөндөн кийин бир күнү жубайым Айгүлгө ошол учурда мага дээрлик риторикалык суроодой сезилген бир суроо узаттым. Айгүл, сен оюңча эркек болуп төрөлгөн жакшыбы же аял болуп төрөлгөн жакшыбы? Ал көп ойлонбостон токтоо жана ишенимдүү жооп берди. Менимче аял болуп төрөлгөн жакшыраак. Бул жооп мени чын эле таң калтырды. Ал учурда мен парламенттин депутаты болуп, 2 жолу шайланып, 2 жогорку билимге ээ болуп, өзүмдү заманбап, прогрессивдүү адаммын деп эсептечүмүн. Бирок ошол замат өзүм үчүн анча жагымдуу эмес бир чындыкты байкадым. Мен ичимде да эски түшүнүктөр жашап жүргөн экен. Кыргыз эркектеринен өлгөндөн кийин кайра аял болуп төрөлөсүңбү деп сурасаң, көпчүлүгү андан көрө такыр эле төрөлбөй койгон оң деп жооп берери белгилүү. Бул алардын аялдын коомдогу жана үй бүлөдөгү орду тууралуу түшүнүгүн айкын көрсөтөт. Көп учурда аялдарга эркектерге кызмат кылуу үчүн жаралган, экинчи сорттогу адамдай мамиле кылышат.
Мени Айгүлдүн пикиринен да көбүрөөк таң калтырганы аны кантип айткандыгы болду. Токтоо, ишенимдүү, өз баркын сезип, тартынбай, корунбай. Ошол эле учурда мен таң калуу менен кошо сыймыкты да сездим. Демек жанымдагы аял өзүн татыктуу, эркин жана өз кадыр баркын билген адам катары жашап жатат. Бактылуу, ошондо мен үчүн жөнөкөй, бирок абдан маанилүү бир формула калыптанды. Келгиле, аялдар аял болуп төрөлгөнүнө өкүнбөгөндөй коомду түзөлү. Бул эркектердин түздөн түз милдети жана чыныгы иши. Өмүрбек Текебаев өзүнүн Facebook баракчасына жазган.